Бул Баткендеги чегарага жакын турган тоолуу аймактагы Согмент айылы. Милициянын көчмө кабылдамасы бүгүн ушул айылга келди. Бул жерде 2000ден ашуун калк жашайт. Жергиликтүүлөрдүн айтымында айылдын эли бир уруудан тарагандыктан эл ынтымакта жашап, бири-бири менен араздашуу болбойт. Биздики мынал негизден калкыбыз жакшы калк. Анан бир урукпуз мисалы үчүн. Бир уруудан таркаган мына ушул айыл өзү. Жогортогулар бир уруудан таркаган, булар бизде анал неме деме жок. Бири агасы, бири тагасы, бири жээни, бири иниси. Ушундай биздин калк ынтымактуу жакшы калк. Согмент айылы Өзбекстандын Сох анклавы менен чектешип турат. Бирок башка чегаралаш аймактарга салыштырмалуу бул жакта эки элдин ортосунда жаңжал болбойт. Ал эми жергиликтүү милиция кызматкерлери кошуна өлкөнүн укук коргоо органдары менен дайыма тыгыз байланышта турушат. Биз Өзбекстан Республикасынын милиция кызматкерлери менен биздин мамилебиз жакшы. Кандайдыр бир малдары, элдин ичиндеги малдары кирип кеткен мезгилде алар менен милиция кызматкерлери менен сүйлөшүүнүн негизинде ызуучусуз алып чыга беребиз. Ошондой эле чегара кызматкерлери менен биргеликте алып чыга беребиз. Согмент айылында милиция кызматкерлери айылдагы коомдук алдын алуу борборундагы аксакалдар кеңеши менен бирге иш алып барып, көпчүлүк пикир келишпестиктерди жана үй бүлөлүк чыр-чатактарды ордунда чечип келүүдө. Мына ошондуктан айылда кылмыш катталбайт дейт Согмент айылынын башчысы. Бардыгы биздин айылда баягындай айыл ар улуттан топтолгон айыл эмес дагы. Бардыгы тууган урууга ошол бир эл да, ошон үчүн өздөрү эле бир чыр-чатак болсо ошо улуу аксакалдар менен ушулар менен келишип, чечишип, мындай андай нерселер мындай көп байкалбайт бизде. Белгилеп өтсөк, милициянын көчмө кабылдамасы облустун башка район шаарларында да иштеп, эл жашаган калктуу конуштарда жана алыскы айылдарда атайын түзүлгөн графиктин негизинде тургундардын арыздарын, сунуштарын кабыл алууда. Улан Маккамбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Баткен облусу.